Жалал Абад коллежи, группа ВКМК 02-20, окутуучу Дурсалиева Мунайым Молдалиевна, студент Сулумбекова Аклай. Кайтарым байланыш. Адамдын аң сезимде издер, элестер, кыймылдар, сезүүлөр уламтандалып гана анын баш мээсинде сезиминде орун табат. Психикалык процесстин мындай касиети тандоочулук, ылгоочулук психология илиминде көңүл буруу деген түшүнүк аркылуу туюндурулат. Көңүл буруунун түрлөрү: эртүү көңүл буруу, эрксиз көңүл буруу жана эртүү көңүл буруудан кийинки көңүл буруу болуп бөлүнөт. Эртүү көңүл буруу. Эртүү көңүл бурууда адам алдына аң сезимдүү максат кое алат жана аны ишке ашыруу үчүн аракет жасай алат. Эрксиз көңүл буруу. Эртик аракетти талап кылбай, аң сезимсиз коюлган максаттын жардамы менен пайда болгон көңүл бурууну эрксиз көңүл буруу деп аталат. Эртүү көңүл буруудан кийинки көңүл буруу. Көңүл буруунун бул түрүндө адам алгач аң сезимди максат койгону менен туруктуу аракеттерди жумшай алат. Көңүл буруунун түзүлүшү. Көңүл буруунун туруктуулугу, термелүүсү, бөлүнүшү, алмашуучулугу, көлөмү жана бузулушу. Көңүл буруунун бузулушу. Адамдын белгилүү бир объектиге көңүлүн көп убакытка чейин топтой албоочу өзгөчөлүгүн түшүндүрөт. Көңүл буруунун бөлүнүшү. Адам белгилүү бир иш-аракетти жасаганда бир эле учурда көңүлүн бир нече объектиге кармап турушу ыктымал болуп эсептелет. Көңүл буруунун көлөмү. Белгилүү бир убакыттын ичинде көрсөтүлгөн объекттин айрым элементтерин адамдын эске сактап калуу мүмкүнчүлүгүн айтабыз. Көңүл буруунун термелүүсү. Негизги объектиге көңүлдүн бирде бурулуп, бирде алаксып турушун мүнөздөйт. Көңүл буруунун туруктуулугу. Бул адам көңүлүн бир объектиге узак убакытка чейин топтолушу мүнөздөйт. Көңүл буруунун алмашуучулугу. Адамдын аң сезим түрдүү өзүнүн көңүлүн бир объектиден экинчи объектиге өтүшү. Көңүл буруунун физиологиялык негизи. Көңүл буруун физиологиялык негизи болуп, божомолдоочу рефлекс саналат. Бул фонема илиминде «бул эмне?» деген ат менен белгилүү.